Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, эмгеги сиңип эл сыймыгына татыган кадырлуу замандаштар, бүгүнкү салтанаттын кымбаттуу катышуучулары. Бүгүнкү сыйлык тапшыруу аземибиз жаңы 2023 жылдын алдына туш келгендиктен, оболу кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен жана өз кесибин сүйүп, анын майынча кара иштеп, өлкөнүн өнүгүшүнө, жалпы эле интеллигенцияны калыптандырууга бараандуу салымдарды кошуп келе жаткан сиздерди бүгүнкү сыйлыктарыңыздар менен дагы куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Учурда өлкөбүз жаңы жылга аяк басып, 2022 жылдын жыйынтыгын чыгаруунун алдында турат. 2022 жыл өлкөбүз үчүн өзгөчө жыл болду. Шайлоо өнөктүктөрүн толук жыйынтыктап, экономика баштаган олуттуу тармактарды өнүктүрүүгө дал ушул 2022 жылы кириштик. Ошентип, ынтымактуу журтубуздун колдоосу менен эл кызматын аркалаган мамлекеттик бийлик органдарынын биргелешкен аракеттеринин натыйжасында узап бараткан жыл Кыргызстанда бир катар олуттуу окуялар менен тарыхый чечимдерге бай болду. Жыл башынан тарта туура жүргүзүлгөн каржылык фискалдык саясаттын жыйынтыгында казынабызда каражат пайда болуп, эмгек акыларды көтөрүүгө мүмкүнчүлүк ачылды. Экономикалык жылыштарга чоң өбөлгө боло турган кумтөр алтын кени мамлекетке кайтарылды. Электр кубатын өндүрүүгө багытталган иштер колго алынды. Темир жол курууга белсендик. Кыргызстандын деңизге чыгууга мүмкүнчүлүк түзө турган Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу маселеси чечиле баштады. Маданият тармагында Манас эпосубузду кеңири жайылтуу, өлкөдө билим берүү тармагын реформалоо, спорт тармагындагы ийгиликтерге, саламаттык сактоо жаатындагы жетишкендиктерге өзүңүздөр күбө болуп жатасыздар. Мен буларды тизмектеп кыскача токтолуп жаткан себебим, бул жетишкендиктердин жаралышына өз тармагын мыкты адистеринин, кесипкөйлөрүнүн ата мекен үчүн талбай иштеп, ак кызматын өтөгөн биздин мекендештердин, алардын ичинде мына сиздердин эмгегиңиздер зор деп билемин. Кыргыз коомчулугу үчүн мындай ийгиликтер чоң сыймык, себеби 30 жылдык эгемендүүлүк мезгилинде революцияларды башынан кечип, коррупция терең тамырлап, экономиканы телчиктирүү мүмкүнчүлүгү аз болгон өлкөбүздө кыска аралыктын ичинде коомдук саясий мааниге ээ маселелердин бир тобу чечилип, бир топ тармактарда жигердүү иштер аткарыла баштады. Өлкөбүздү объективдүү, субъективдүү себептерге карабастан ырааттуу өнүгүү жолуна салып, жалаң эле экономика, каржы маселелери эмес, улуттук баалуулуктарыбыздын бекем сакталышына да кам көрүүгө бет алдык. Ардактуу сыйлык ээлери, бүгүнкү күндө мезгил жаңы милдеттерди тагып, жаңы талаптарды коюуда. Биз коронавирус пандемиясынан кийин калыбына келүү мезгилинде дүйнө жүзү боюнча чукул бурулуштар учурунда турабыз. Албетте, дүйнө коомчулугунун бир бөлүгү катары бул кырдаал кыргызстандыктар үчүн дагы чоң сыноо. Кыргыз эли 3000 жылдан ашуун бай тарыхы бар, бирде чоң-чоң дөөлөттөрдү курууга жетишкен, бирде тукум курут болуп кетүү коркунучуна кептелген, бирок тарыхый сыноолордон жеңиштүү чыккан эл. Тагдырдын ары татаал, ары сынаакы кезеңдеринен өз мезгилинин жазылбаган мыйзамдары болгон нарк насил, каада салт же бүгүнкү тил менен айтканда элдик кодекстер менен өтүп келген элибиз дүйнө жүзүндө болуп жаткан бурулуштарда дагы ийгиликтүү жол таап чыгып кетет деп ишенемин. Ошол улуу элдин урпактары катары биз, кыргызстандыктар, мындай тарыхый озуйпаны татыктуу аткарышыбыз керек. Биздин жалпы максатыбыз мамлекеттүүлүктү бекемдөө, анын бүтүндүгүн сактоо, мыйзам үстөмдүгүн орнотуу, эл биримдигин чыңдоо, калк турмушун жакшыртуу болушу шарт. Бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарган, улуу биримдигин бекем кармаган ынтымактуу калкыбыздын колдоосу менен биз тарыхый милдеттерибиздин өтөөсүнө чыгабыз деп ишенимдүү айта аламын. Ага өлкөбүздүн мүмкүнчүлүгү, элибиздин асыл сапаттары жана эң башкысы өлкө жетекчилигинин эркибиз дагы жетиштүү. Бул милдеттин өтөөсүнө чыгууда ушул залда отурган ар тармактын усталары,
өз өлкөсүнүн мекенчилдери, ар бириңиздер болгон билимиңиздерди, тажрыйбаңыздарды аяган жоксуздар. Деги эле мамлекеттин эң жогорку сыйлыгын ататыган бүгүнкү кыргыз элинин атуулдары сиздер жамы журттун, жалпы Кыргызстандын чоң таянычысыңар деп баса белгилеп айтар элем. Мына ошондон улам өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы, жигердүү ишмердиги үчүн бир катар жарандарыбызды Кыргыз Республикасынын мамлекеттик сыйлыктары жана адак наамдары менен сыйлоо чечимине келдик. Атын атаса куту сүйүнөт дегендей, сыйлык алгандардын ысымдарына токтолсок, акыйкаттыкты, калыстыкты сүйүп, элибиз кол чаап сүйүнөт деген ойдомун. Маселен, элдин аң сезими өсүп, маданият өнүкмөйүн башка тармактарда өнүгүү болбостугу белгилүү. Бир эле Геннадий Базаровду алсак, ал кишини өз мезгилинде дүйнө кыргыз керемети деген ат менен даңкы тараган кино искусствосунун дүңгүрөгөн доорунун көрүнүктүү өкүлдөрүнүн бири катары билебиз. Таланттуу кинорежиссер, сценарист, прозаик катары чыгармачылыгы менен өзгөчөлөнгөн кеңири чыгармачыл диапазонго ээ Геннадий агай менен кайсы мезгил, кайсы жер болбосун сыймыктанабыз. Ал эми өмүрүнүн жарым кылымдан ашуун мезгилин кыргыз тарыхына арнаган, кыргыз-орус мамилелеринин тарыхы илимий мектебинин негиздөөчүсү болгон Владимир Михайлович Пласких дагы тегибизди таанып, тарыхыбызды тактоого салмактуу салым кошкон кесипкөй адистерден экендигинде шек жок. Айрым улуу инсандарыбыздын аты менен Кыргызстан таанылат. Дал ушундай улуу инсан даражасына жеткен Кайыргүл Сартбаева эжебиздин дагы жогорку мамлекеттик сыйлык алып жатканына абдан кубанып отурам. Чындыгында эле Кайыргүл Сартбаева деген ысымды кимдер гана билбейт. Илимдин даңгыр жолунда жүрүп, коомдук турмушка жигердүү катышып, коомдук пикир жарата билүү бардык эле окумуштуулардын маңдайына жазылган эмес. Мына ушундай ар тармактуу окумуштуулардын сап башында Каныбек Осмоналиев, Сулайман Кайыпов, агалайыбыздай Үмүт Култаева эжейлерибиз турат. Соңку жылдары өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө бөтөнчө маани берилип, чек араларды тактоо маселеси күн тартибинде турган биринчи кезектеги маселеге айланганын жакшы билесиздер. Кудай буюрса, чек араларыбыз такталып бүтүп баратат. Бир гана Тажикстан менен чек араны тактоо маселелери калды. Аны дагы жакынкы мезгилдерде аягына чыгабыз. Мына ушундай машакаттуу, тарых алдында жоопкерчиликтүү көйгөйлөрдүн чечилишине ат көтөргүс эмгек кылган, бирок ысымы коомчулукка көп билине бербеген чыныгы адистер бар. Алар сиздердин араңыздарда отурат. Мына Назирбек Бөрүбаев агабыз дагы дал ушул чек ара маселелери боюнча министрлер кабинетинин атайын өкүлү, 2000 жылдардан тарта Өзбекстан жана Тажикстан менен чек араны делимитациялоо, демаркациялоо маселелерине үзбөй катышып келаткан дасыккан адис болуп саналат. Мындай атуулдарыбыздын эмгегин өз учурунда баалабай койсок болбойт деген ойдомун. Урматтуу мекендештер, ушул жерден маанилүү бир жагдайды айта кетпесем болбос. Кече жакында кошуна Өзбекстан менен чек ара маселесине толук чекит койдук. Ушул маселеде Кемпир-Абад тилкесин шылтоо кылып, жеке кызыкчылыктарын ишке ашырууга аракет кылган топтор пайда болду, бирок алардын түпкү максаты ишке ашкан жок. Себеби эл маселе кандай чечилгенин толук түшүнүп турушту. Кемпир-Абадты дээрлик 70 жылдан бери кошуна Өзбекстан тарап башкарып келген. Бул жолу биз дагы чогуу башкарууга кирдик. Мындан ары бирге башкарабыз. Азырынча муктаждыгыбыз жок, бирок качандыр бир убакта муктаждык жаралып калса, суу сактагычтын айланасындагы айылдарыбызга суу тартып алуу боюнча жаңы келишимге киргиздик. Биз эки тарап, Өзбек, Кыргыз тарап, муну менен эмнеге жетиштик? Эмнени алдын алдык? Качандыр бир убакта келечекте кокус суу алуу муктаждыгы жаралып калса, ушул келишимдин негизинде суу алуу маселесин камсыз кылып койдук. Эгер мындай норманы бүгүн киргизип, маселени алдын алып чечип койбосок, келечекте эки элдин ортосунда чыр чыгып кетиши мүмкүн. Качандыр бир мезгилдерде суу сактагычтын айлана тегерегиндеги айылдардын суу алуу муктаждыгы келип чыкса, буга чейин келишимде мындай норма жок эле. Бизден агып чыгып келип топтолуп жаткан суудан эмне үчүн биз өзүбүз колдоно албайбыз деген маселе көтөрүлүп, биз тараптан эки элдин ортосунда чыр чыгат.
Биз бул норманы киргизүү менен эки элдин келечек муундары тынчтыкта, ынтымакта жашашын камсыз кылдык. Эки эл түбөлүк ынтымактуу жашашыбыз керек. Ал эми суунун астында жаткан жер биздики болуш керек деп чыр чыгарып жаткан өзгөндүк мекендештерге айтарым, мына араңыздарда өзгөндүк туугандар да отурат. Ооба, жер силердики. Бирок ал жер 1965-жылы эле алмашылып кеткенин да унутпаңыздар. Кошуналар ошол убакта эле суу басып жаткан жерлер үчүн өз жерлеринен берген бизге. Тарыхый документтер архивде турат. Бирок ошентсе дагы, эгер суу жок болуп, жерлер кургап кеткен заман келип калса, бирок ал заман жакынкы кылымдарда келбейт деп ойлойм. Эгер кокус эле келип калса, анда бошогон жердин ордуна башка жер берип алмашып алабыз. Андан эч камсанабаңыздар. Анткени ал жер айыл чарба багытына колдонгонго мүмкүн болбой кала турган жер болуп калат. Өлкө турмушунда өз ишин мыкты аткарып, барган сайын топтогон тажрыйбаларын жаш адистерге үйрөтүп, Кудай берген шык жөндөмүн элине арнап, эч билинбей, сыйлык деп жулунбай, түз жүрүп, түз иштеген жарандарыбыз арбын. Алардын катарында жогорку даражадагы врач эжекебиз Айша Исмагулова, Зайра бүбү Шамырканова, Токтобек Термечиков жана башка замандаштарыбыз бар. 57 жылдык врачтык стажы бар Айша Исмагулова эжебиз 80ден ашса дагы алыскы Сары Жазда Эңилчек эмканасында алигиче эмгектенип келатат. Эжебиз сыяктуу өмүр бою мекен жүгүн аркалаган, элинин саламаттыгы башкы планда турган ушундай атуулдар биринчи кезекте сыйлык алууга татыктуу. Билиминин, жөндөмүнүн жана 40 жылга чукул иш тажрыйбасынын мамлекеттик социалдык камсыздандыруу тутумунун өнүктүрүүгө арнап чоң салым кошуп келаткан Айнура Акерова айымдагы мамлекеттик сыйлыкка татуу отурат. Майыптарга юридикалык жардам көрсөтүү коомдук фондунун президенти Толкунбек Исаков аттуу жараныбыз мамлекет менен коом турмушундагы орчундуу маселелерди жөнгө сала турган ченемдик укуктук актыларды иштеп чыгуу процессине жигердүү катышып келатат. Анын ысымы кыргыз коомчулугуна кеңири белгилүү. Себеби ал юрист катары мыйзам жазуу иштерине эле батыл киришпестен, коом турмушунун бардык чөйрөсү менен аралашып, жеке көз карашын билдирип келаткан активдүү жарандарыбыздын катарында. Бүгүнкү иш чарабыздын алкагында сыйлык алып жаткан жарандарыбызды сыймыктануу менен атап, алар тууралуу кеңири сөз кылууга убактыбыз чектелүү экен. Калган сыйлык ээлеринин ысымдары жарыяланып, элдин таразасына коюлат. Калган пикирлер, каалоо тилектерди Каракылды Как жарган элибиз айтсын.